10-апрель. Орундуу уят деген эмне? Анткени силер күнөөнүн кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Анткени алардын натыйжасы өлүм. Римдиктер 6-бөлүм 20-21 аяттар. Машаякчы өзүнүн Кудайга чейинки жашоосунда Кудайга акарат келтирген жаман жүрүм турумуна көзү ачылганда, ошол иштери үчүн уялат. Павыл Римдеги жыйынга мындай дейт: анткени силер күнөөнүн кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Артка кылчайып караганда, бир кездерде Кудайга жакпаган жашоону баштан кечирип, кайгы капанын азабын чегип жүргөн убак болгону айдан ачык. Албетте, буга токтолуп калбашыбыз керек. Мунун баарын алда качан эле Теңир менен чечип койсок да, сезимтал машаякчынын жүрөгү жаштыктын акылсыздыгын эстегенде, уяттын жаңырыгын сезбей кое албайт. Орундуу уят пайдалуу жана куткаруучу болушу мүмкүн. Павыл Тессалоникалыктарга мындай деген: ушул каттагы сөздөрүбүзгө кулак салбаган адамга эскертүү бергиле жана уят карыш үчүн аны менен мамиле түзбөгүлө. 2 Тессалоникалыктар 3:14. Демек, уят өзгөрүү жолундагы туура жана куткаруучу кадам болуп саналат. Ал тургай, анын ишенген адамдын руханий жактан кыйын жана күнөөгө баткан мезгилинен кайтып, тобо кылуусунда да жардамы чоң. Кандай гана болбосун, уялуудан качпаш керек. Кудайдын өз эли менен жакшы мамилесинде буга да орун бар. Орунсуз жана орундуу уят ыйык жазууга ылайык жалпысынан Кудайга негизделген деп жыйынтык чыгарсак болот. Ыйык жазуу орунсуз уятка мындай баа берет: башка адамдардын көзүнө канчалык алсыз, акылсыз же туура эмес көрүнсөңүз дагы, Кудайды даңктаган нерседен уялбаңыз. Же ыйык жазууга ылайык орунсуз уяттын колдонушунун дагы бир жолу сиз катышпаган кандайдыр бир жаман уят иш үчүн уялбаңыз. Ыйык жазуу орунсуз уятка мындай баа берет: башкалардын көзүнө канчалык күчтүү, акылдуу же туура көрүнсөңүз дагы, Кудайды каралаган нерседе колуңуз бар болсо, анда ал үчүн уялыңыз. Кудайга акарат келтирген жүрүм турумду жактырбагандыгыбыз үчүн уялышыбыз керек. Эгер адамдар сизди уят карышса дагы, Кудайды даңктай турган жүрүм турум үчүн уялбашыбыз керек.